Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн сиздер менен ушундай заварной профитроли жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге алгач керек заттарыбыз: бизге un, туз, сливочное масло, суу жана жумуртка керектелет. Биз биринчи темир идишибизге сууну куябыз, андан соң тузду салабыз жана сливочное маслону салып, жай отто эритебиз. Ушундай аралаштырып эритип алабыз. Эрип бүткөндөн кийин кайнай турган абалга келет, ушундай болуп. Андан соң унубузду кошуп дагы аралаштырабыз. Ушундай кылып жакшылап аралаштырабыз. Ичинде ундары калып кетпеш керек. Кичине кургатып алабыз эми. Суусу кеткенче. Суусу кеткенден кийин астын ушундай болуп алып баштайт түбүнө тартып. Ошол кезде биз камырыбызды чыгарып алабыз жана башка идишке салып алабыз дагы. Жакшылап муздатып алабыз. Эгер ысык жумурткаларды ысык кошо турган болсок, бышып калышы мүмкүн. Мен ушундай миксер менен муздатып алдым. Эгер миксер жок болсо, жөн эле кепкүрдүн жардамында муздатып алсаңыздар болот. Эми жумурткаларды бирден кошуп, аралаштырып, камырыбызды дайындап алабыз. Эгер миксер жок болсо, ошо кепкүрдүн жардамында деле ушундай аралаштырып жасасаңыздар болот. Бизде тестабыз ушундай болду. Ушундай коюлукта болот. Эми биз камырыбызды кондитерский мешокко ушундай насадканы салып алабыз. Андан соң биз духовкабыздын листине пергаментный бумага салабыз дагы, ушундай кылып чыгарып алабыз. Ага чейин духовкабызды 170-180 градуста жандырып коюшубуз керек. Духовкабыз кызып туруш керек. Кызып турган градуста 15-20 минутага чейин бышырып алабыз. Бизде 20 минута өттү. Бизде ушундай болуп бышты профитролибиз. Эми ичин көрөбүз. Ичи ушундай болуп, ичинде пустой болуп бышат. Кааласаңыздар крем салсаңыздар деле болот.
же болбосо мага окшоп жөн эле сахарный пудраны сээп коздоп койсоңуздар болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Эгерде сиздерге жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Толук видеонун рецебин описанияга калтырам. Келерки видеого көрүшкөнгө чейин Аллахка аманат болуңуздар.